Kutmanlı geçinizler bilen hurmatlı Dostluk Ünlü'nün çay konsertinin meymanları buna bugün şunday жақшынай gün болдыра Dostluk Ünlü'nde o yerde bağrımızın başımızda biriktirip şunday жақшынай önerilerini tartı olmadan ben bu Dostluk Ünlü'nün yönünde mençelik tolup terev bilmegen özlerinden başka menle hoşum gerek bularını geçti. Sebebi Dostluk Ünlü'nü bundan 7 yıl burada adegende buna gel şu Rozacem bolup Maylıbaşıva Darikacem, Korboldoyva Zeynep'cem bolup giyimçerek giyip aralaşıp жүрді Arabekova lineye degen biz Dostluk Ünlü topu bir açılganға çeyinle 16 yılı Rozacem'de bular bolup çok işleşip belgemiz bir çok dolu bordo ay sayın filarmoniyaga konsert koyçular çok dolu bordo içinde anan oşo жылдары 7 yıl burun Rozace oşo janaga atatalgan eceler bolup üçü bolup şunday top uyuşturalım dep atabız dep anam uyuşturup kalıştı uyuşturalım dep atıp beklep turup maga aytıştı sen bizge kömөктөş şunday ben durup çoğun top düzölü Dostluk Ünlü topudur. Dostluk Ünlü degen atты аябай özleri ejем tandap koygon eken. Oşoga jaraşa bul bayağı ar uluttun dostçuluk üçün dep bulardın dagы buga ne gırlarınar var. Hem buga çeyin ukmasınar bugün uga leksinger da. Ar uluttun ırınırdaşat. Ar uluttun ırın kaysar uluttun ırınırda atkan adam oşo uluttun giyimi giyip çıkat. Dungan, Özbek, neler? Oruz, anan, Xitay, Negir. Слишком болып кетті ғой. Тамаша. Ушундай. Анан ошонун негизинде ушинтип андан кийин көбөйө баштады, бирекилиси кошула баштады. Ошо менен чогуу иштешип жүрдүк. Мынакей 7 жылдан бери мен булар менен аябай тыгыз иштешип келдим. Құдай бұйырса, сіздердің ішіңіздер ilgirley bersin ejeke. Akıbetiniz qaytıp mınakey бүгүнкү күндө мондай 7 жылдык 7 bir кыдыр деп жақшынакай саамалык, жақшынакай чай концерт уюштуруп, буга чейин нечен жерлерде болуп келдиңиздер. Нечен жакшы сыйлыктарды алып, орундарды алып келдиңиздер. Жамаатыңыздарда аябай жақшынакай өнөрлүү, ушундай ырчы айымдар бар. Tileке karşı aramızlardan şunday jarkıldap жүргөн emalарды ayta ketpesek bolboyt. Men de ayta ketişim gerek. Eң жақшынакай жаркылдаган Ümit Abdurrahmanova деген биягынан акын, биягынан ырчы, кайрыгер ушундай өзү турмушунда да ушундай шайыр шапмай жүргөн курул жакшынакай айым бар эле. Жана ковид деген талаада калган шурчук жеп кынды. Каза болуп калды. Иман саламат болсун. Ошондой эле Айнагүл Шаршембекова деген жакшынакай алдагы акын ушул жерде нечен деген ырлары аныкыда ырдалып турду. Дагы ырдала турган ырлары бар. Жакшынакай ырлардын автору Достук Ünlü мүчөсү дагы. Бул дагы ошо ковид чурчукта ошо жылы каза болуп калды. Эң ыймандар саламат болсун. Калганыңыздар аман болуңуздар, келбеңиздер. Анан ушул мына 2 жылдын жүзү болуп калды. Bizden talantlar деген долбоорунда Достук Ünlü тобу биякта да чоң салым кошуп, абдан активдүү катышып келатат. Башында турган мынакей Кундуз Исмаилова, Нурзат Турдукова деген айымдарга, Нурмат Абыкеев деген жигитибиз бар. Уюштуруу топторунун мушу. Шулар жетектеп, шулар уюштуруп, баарыбызды башыбызды бириктирип, жакшынакай долбоор ачып, ушинтип ыр чөйрөсүндө таанымаган элдердин баарын тааныштырып, ушундай жакшынакай иш алып барып атышат. Сиздердин ишиңизге да ийгилик каалайбыз. Албетте мен да буларга көмөктөшүп, колуман келген салымымды кошуп, жардамымды берип келем дагы. Ошондой эле айта кетчү, айтылбай атат. Кадр ичиндеги эле адамдар айтылып, кадр сыртындагы адамдар айтылбай да калат эң көпчүлүк жерде. Анан кадр сыртында мынакей эң чоң кызматтар кылып аткан биздин могу жерде Тагай Алмамбетов деген оператор жигитибиз. Ошо Тагай Алмамбетов мырзанын жардамы менен не бир сонун
Съемкалар тартылып, телевидениеге алып чыгып, монтаждап, биздин оюбуздагыдай титрларын жазып, ушундай сонун кылып чыгарып берип атасың, тагай досум. Сага чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз баарыбыздын атыбыздан. Ошол эми жалпыбыздарга да мен сөздү көп айтпайын. Айтмакчы могу жерде мынакей туруп койчу кызым. Жана айтып өткөн Үмүт Абдыраманова деген кызыбыздын, айымыбыздын достук күнү тобунун мүчөсү. Кызы мына Акылай. Ошо Акылай апасынын жогун жоктотпой, мен ушул топто апамдын элесин апасына окшош өзү дагы. Анан ошо элесин мен силердин араңарда алып жүрүшүм керек деп, эми бияка катышпаса дагы, достук күндө ырдабаса дагы, ырдагандай болуп, аралашып, WhatsApp'тагы группасында чогуу жүрүп, булардын эмне кылып аткандарын баарын ошо аралашып билип турат. Анда санда ойлорунда жазып коет, куттуктап да коет. Исмайылдык бирдемелерди жөнөтүп коет кызым. Өмүрлөө эле апамдын жолун жолдоп жакшы адам бол, бирок өмүр жашын жолдоп ойлобой, өмүрүң узун болсун кызым. Ошол эми көп сүйлөбөйм, баарыбыздарга чыгармасын ийгилик каалайм. Бүгүнкү күнүбүздү Кудай кут кылсын, ичкен жегенлерди аш кылсын, ушундай эле жакшылыкта тойлоп эле жүрө бериңиздер. Бari рахмат. Oldu. Рахмат, кочалар, коча койдайлы. Бari рахмат. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Той сөзү. Эми көп сүйлөбөйүн деп, 2 саат сүйлөгөндөн кийин эми көп сүйлөйүн, азыр бир аз сүйлөйүн деп уланып берет. Рахмат. Сөз деген жакшы. Эгер убактыбыз кенен болгон учурда мындан дагы кенен сүйлөйт элек, таарыныштар иш болбосун. Эми мына ортага чыгарайын деп атсам, биз көптөн күткөн тоюбуздун башында гана ачып бере турган